Саламатсыздарбы, жалпы көрүүчүлөр, өзгөчө Москва жергесиндеги биздин атуулдарыбыз. Атым Надира Бегим. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз адамзаттын өзүн өзү өнүктүрүүсү боюнча, өзүн өзү ышыктандыруу боюнча, мындайча айтканда мотивация берүү боюнча азыр бардык адамдар үчүн эле бул нерсе аябагандай маанилүү. Бул тармакта өзүн өзү изденген менен сиздерди тааныштырам. Бул Джамиля Масирова. Москва шаарында канча болду жашап жатканыңызга, негизи эле адамдардын өзүн өзү издөөсү, өзүн өзү өнүктүрүүсү канчалык маанилүү, өзгөчө азыркы учурда бул чындап замандын талабы болуп эсептелинип калды да. Өзгөчө аял зат өнүктүрүш керек, ар бир адам өнүктүрүш керек, жаш курагына карабастан, жашпы, карыбы, эч кандай бул курак тандабайт. Анткени өзүн өзү өнүктүрүү бул ар дайым маанилүү болуп келген да. Ушул тууралуу айтып койсоңуз. Саламатчылык. Мен Москвага келгениме 8 жыл болду. Түрүү жан өзүн өзү өнүктүргүсү келет экен да. Анан уктап жатсаң деле бир нерсе чечпей тургандай болуп, жолбосо мен көп эле жакшы иштерди кылып келдим. Коомдор арасында элге кызмат кылуу боюнча, бирок дагы эле изденгим келди да. Анан атайын школго барып, ошо сөз сай илимин окуп келдим. Аякты көрдүм, бияктан деле онлайн ар кимдин тренингтерине, онлайн сабактарына катышып, иши кылып Москвада жөн жүрбөй кичине билим алайын дейт экенсиң да, жашың өтсө деле. Анан Сүтсайга барганда мен байкадым да, баягы эле чоң аталарыбыздын кылганы, баягы эле чоң апабыздын айткан сөздөрү бүт эле ошол экен да. Анан карап туруп, мен чоң атам менен чоң энем университет экен. Мен 18 жыл мурун эле окутуп, еще бир 16 жашка чейин чоң атам колунда жүрдүм. Чоң энем колунда, чоң атам колунда. Ошондо эле уже эртең менен тургандан баштап эле сабак жүрөт экен да. Ошентип 18 жыл окуган адам менен барабар болуп калат экенсиң. Психологияны азыр мынтип түшүнүп калдым да. Биздин ата тек деле уже психология мурун эле окуп коюппуз. Барганда эле уже түшүндүм. Бирок окуп, дагы изилдеп, эксперт жасап, тетраты жок эле, интернети жок эле, онлайны жок эле, оозума ооз мээңе сиңирип, жан дүйнөңө сиңирип коюптур да. Аны билбейт экенбиз. Анан мен ошону ойлондум. Чоң энем мисалы үчүн эртең менен турганда эле, ой, эртерээк тургула, рызкыдан каласыңар. Мисалы үчүн оокатты эле ачык таштаба, сууну ачык таштаба дегендер бүт эле сабак экен да. Анан мисалы үчүн бүгүмдө баспа, бүттүк эле сабак. Мынтип карап көрсөң, эми психологиядан окутуп атат да. Баланы 7 жашка чейин урушпаш керек, анткени мынагу сознание деген жазат, анан ошол программасына жазылып калат деп атпайбы? Аны бизкилер айтканда неме 7 жашка чейин балаңды ханыңдай сыйла, 7 жаштан кийин колуңдай жумша деп. Аны чечмелеп мынтип карасаң, чын эле экен да. 7 жашка чейин ханды кантип сыйлайт? Бүттүгү даяр, бүт нерсесин айткандай болот, алам дегенин алат, бүт нерсени кылат да бала. Ошону азыркы эме менен мээсине жазат деген эме экен. Колуңдай жумша дегенден уже бала акылына кичине кирип бараткандан кийин колуңдай жумшаса, бала тартиптүү болот, кийин кандай ийгиликке жеткенине жакшы. Если жумшабай койсоң 7 жаштан кийин, балаң чоңойгондо мындай өнөрү аз болуп, жеке турмушунда кыйналат экен да. Анан ошо чоң апам айтчу да, биз кыздар басып кетип атсак деле, баланчанын кызы тың экен, ушул акыл боюнча эле калат. 10 жаштагы акыл боюнча эле калат экен адамда. Азыр деле психологияда ушинтип атышат. 10 жаштагы баланы өз эркинче эркин сүйлөтүп үйрөткүлө, эркин кылгыла деп. Чоң апаларыбыз аны деле кылып келген, уже өзүнүн акылы жетет деп. Анан баланын кылганы чала деп койчу да. Ал кылдыңбы деле дебей, жаман кылдың, жакшы кылдыңбы дебей эле артынан өзү тууралап койчу. Чоң энемчи. Көрсө, баягы эмеси өчүп калбасын дейт экен. Мисалы үчүн, ой, туура эмес кылыпсың, сен муну мондай кылып коюпсуң десе, баланын аң сезими түшүп кетет да. Туурабы азыркы менен. Ошондой кылып тартиптептир. Анан мисалы үчүн ден соолук деле жөнүндө да азыр бүт эле адамдар ооруйт да. Баласынан келиндерге чейин деле, келиндер деле төрөй албай эле, төрөгөндөн кийин ранениялерге жатып атпайбы? Илгеркилер жашоонун законун кармап келген экен да. Жашоонун өзүнчө закону болот экен. Мисалы үчүн келин узун кийген, боюндарында тысырайып кирбеген,
көз өтөт экен да. Эркек болобу, аял болобу, паланчанын келин боюндардан туз сурайып турса, атигилер кенен кийип, узун кийип, аялдын көйнөгүнүн этегинде дечи рызык. Көйнөктү ошончон узун кийип, жерден энергия келет экен да. Ошентип айтчычы да. Энергия деп айтчу эмесмин, бирок жерден аялдын эмеси этегиңен айт, этегиңен жалга деп коет го. Этегинде экен да аял кишинин. Ошону карабайсыңар. Азыр мынтип карап көрсөм, ошолордун баары эле туура экен. Анан орусуң да законун кармабайсың. Мисалы үчүн жарты жеп туруп түшүп кетсе, 3 үйлөп же дечи да. Анан ии десең, эми жердин ээси болот экен да. Жөр эме жана кумурскаларга окшогончу. Шат жармашат экен да. Жерге түшкөн күкүмгө да жармашат экен. Чуу. Анан ошо менче жейсиң, оор болосуң. Үйлөсөң, адамдын эмеси жанагы сүф деп жана сим дегендей болуп, сүф десе уже эмелер түшүп калат экен. Карабачы, бүт эми муну айта берсе том да. Анан Кудай кааласа өзүмчө ойлоп жүрөм, бир китеп жазыш керек экен деп чекесинен жазып атам, улам эстеп. Ошо бирок чын эле психологиянын баарын башка жактан издейт экенбиз да. Биздин чоң ата, чоң энелерибиз деле. Демек, ооба суйсайды мен өзү кызыгып жүрчүмүн, бирок менин характерлерим туура келди да. Анан балдарым кандай изилдесем туура келди. Негизи элечи. Анан эксперт кылып 3 жылдан бери эле окуп келгенден эксперт кылып атам да. Мындай туугандарыбызга консультация берип атам. Жакшы негизичи, анткени адамдын характери бизде чоң аталарыбыз деле айтып койчу, эми бул төрөлгөндө Алла Таалам төрөлгөндө кырда туруп калыптыр, анан Алла Таалам жакшы рызык чачыптыр. Буга мээси кенен экен депчи. Бүт нерсеге жетип атат. Бул болсо сайда туруп калыптыр, эми рызкы жааганда депчи. Ошолор салыштырам да. Анан эме дейт да, мына. Мисалы үчүн мен числом сознаниям 1 да, акыл саным. 28 сентябрь. Анан кайра миссиям да 1 болуп калган. Мен өзүм жөнүндө айтайын биринчи. Анан цифрам да 1. Анан меники ошо Сүтсайга баратканда мен кайным ошакта, азыр кайынсиңдим дагы ошакта Асел Мамукулова деген ошо кыргыз тилинде окуторуп азыр аябай жакшы өнүгүп атышат. Анан ошолор барыңыз жеңе окуңуз, сизде аябай көп нерселер бар, окуңуз, аябай ачыласыз деди да. Анан мен ишенбей элем, болот да ошо деп жүргөм да. Барсам чын эле. Анан биз бирлер такта төрөлгөндөр деп айтылат экен да. Анан башкаруучулар, Накаев, Бакиевдер 1 да. Анан ошолордой болуп эле мен башкаргым келе берчү да, балдарымчы. Үйлөнгөнүндө деле, үйлөнүп элегенде эле башкара берем да. Тигил калды, бу калды, тигини албай коюпсуң, муну албай коюпсуң. Азыр башкарбай калдым. Ошону тыйышыбыз керек экен. Жаман нерсе экен да, башкарганда бирөө жактырбайт экен. Жакшы нерсебиз жол көргөзөбүз да. Анан жолдошум да айтып калат, сен жол көргөзүп эле тур бизге, биз кыла беребиз деп. Уже билип калды да, амурмуза, сен кыйынсыңбы? Эмне эле жол көргөзөсүң дейт да. Азыр алда окуу, уже алда уже кимин жолдо терс кыялдарды көрсө эле Жамиля бала баланчан число экен деп айтып келет. Негизи да. Анан Сүтсайга бардык. Ошо азыр башка психологияда эле медитация ар түрлүү, ар психологдук ар кандай го. Алардыкы кыргызча экен. Кыргыз чоң энелерибиз эле колдонгон жанагы ысык таш менен илгери таза 7 ташты алып келип чоң апам ысытып жан баняга коюпчу. Баня жок болчу эми анда челекке коюп турганын сезгенчи да. Анан кийин кайра жанагы билесиңерби эме деп калчы. Азыр шерикте очпайбы? Оттон 1 жылда 1 атта чык да. Жалбыз деп коет, ошону өрттөп туруп атта чык, нары бери. Ошондо шайтандар адамдан чыгат экен. Азыр эми огонь массаж деп отушпайбы? Огонь массаж кылып немелер тазалап атышат да денени. Биздин кыргыздар көрдүңөрбү, оттон секиртип нарака берака 1 жылда 1 тазаланган да. Даже алас ар беледен калас деп деле тазалап коюшкан. Жылдызга суу коюп деле медитация ошолордун баары. Жылдызга суу койгосоң, кечинде сүйлөп коесуң саат 11-де. Жылдыз Алла Таалам ошого түндө эртең менен таңгамал таза эме жайт экен да. Анан жуунтуп коюшчу, сезгентип коюшчу. Бутка отун бутунда коюп туруп, эми анда касиети бар да. Алла Таалам ошондой нерсени, любой нерсени издесең Алла Таала касиет берет экен да. Жа касиеттүү кишилер, анан мындай айылдын кандай десем, насаатчы. Сен насаатчы болом десең, Алла Таалам ошого насаатка жол ачып берет экен да. 18 жыл биз ынтымак жашадык да. Эч урушкан деле жокпуз, бирок бизге ата тек күйөөгө баш ий,
күйөөнүн сөзүн эки кылба, тике караба, күйөөнүкү закон деген үчүн мен унчукпай жашап турмун да. Андай мага миссия киргендей мен да тилим өсөт да. Миссия деген уже Кудай Таалам жөнөтөт да. Сен кызмат кылышың керек, мынтишиң керек деп уже миссия берип атпайбы бизге. Анан ошондо экөөбүз тирешип калдык. Аябай тирешип жүрдүк. Бир 5 жыл тирешип жүрдүк да. Анан ушул окуу чыгып калып, анан түшүнүү уже пасайып калдым. Чын эле деп. Ал эменики сунун эле экен. Күйөөгө баш ийсең ал жаман деле болбойт экен. Тынчта жашайт экенсиң. Эң туура эже. Сөзүңө кошулам, анткени азыр чынында көбүнчө эле ушул коуч, психолог, тренерлердин мисалы жалпылап алып келгенде эле миссиялары агартуу, тазалануу, өзүн өзү өзгөртүү, жакшылыкка үндөө, ошондой болуп калды да. Эми мисалы үчүн биз 91-жылдан бери эми баягы Абдулда айткандай талтайып калганбыз да. Же улуулардын сөзүнө кошулбай, же өзүбүзчө жол таап кете албай калганбыз. Мына азыр эмеде 93-жылкы балдар 70% үйлөнүп мен балдарым менен. Анан мен өзүм ойлоп коем да, ошо программасына жазылып калган да, ушулардынчы жокчулук жазылып калган, загыра жеген неме жазылып калган да. Анан мен ушулардын апасына айткым келет да. Мен балам үйлөнө албай атат деп, мечитке апарып дем салдырып, жана жылдызга суу коюп сезгентип, жана таштарды алып келип сезгентип тазалаш керек да ушу балдарды. Анан эми азыр илгерки кемпирлерибиз, менин чоң апам келиндерге сүйлөчү эмес эле. Мынтип эле карап койчу, туура эмес кылсачы. Анан азыр кайнене менен келин мен кыйын деп эле айтышып кетип атпайбы? Эми түшүнбөстүктөн да ошолор. Эми баардык эле кайненелер эмес, акылдуу кайненелер эжени сүйлөйт. Мен чоң апам мынтен чоң апамдан айтчу эле да. Чоң келин алып калдым дейт, анан нан да бышыра албайт дейт. Анан эме атасы өтүп кетип, анан келин кылып алганбыз дейт да. Эми чоң атам бооратчу эле алып берип койчу, болбосо баласы университет бүткөн, институт. Анан албайм эле, албайм десе болбойт. Нанын жапса деле, көбө жапса деле, эме жапса деле сонун келинки дей берип, бакыйган балдар төрө ошомончо жашап калган деп айтат да. Анан азыркылар апасы үйрөтпөптүр, анан талан кылбаптыр, көчөдө эле жүрүптүр деп атышпайбы? Антпеш керек экен да. Ал ар кимдин мисалы үчүн азыр Сусайда мисалы үчүн 5-число болуп калат, 9-число болуп калат. Бирлер, үчтөр өзлөрү кыларман болушат экен. Көз ишке жетет да. Анан кээбирлердики энергия башка жактан келет, атына туура келет. Анан ошонун эле энергиясы кайнене менен келиники туура келбей калат да. Менин энергиям келип атат ошойт деп кой деп бир тарттелиш керек да. Чынбы? Мен го келиндериме сүйлөйм. Баягы чоң апаларыбыз айтканда, келин эме керегем сага айтам, келиним сен ук. Карагылачы, балага эле айта бер, келиниң өзү эле тияктан тарттелип калат. Уулум сага айт эме, уугум сага айтам, уулум сен ук дейт. Көчөдөгүнү айта бер, уулуң угуп калат. Карачы, кандай психология жатат биякта. Эки доордун тиреши болсо керек дейм да мен ушунча. Анткени азыркы поколенияның жаштарын улуу поколение улуумунда түшүнбөйт, улуумунда азыркы. Ошондуктан ортодо бир келишим болуш үчүн ушундай окуулар керек. Керек. Психологиялык жактан чынында азыр туура белгилеп кеттиңиз да. Эмне жетишпейт азыр адамга? Энергия жетпегендиктен мисалы канчалаган келиндер төрөбөй жүрүшөт. Энергия жетпегендиктен жолдорун таппай эмне кылышын билбей ооруп атышат адамдар. Энергия жоктон нерв болуп мушташ тиштештер болуп атат, ар кандай согуштар болуп атат. Мисалы дүйнөлүк масштабдуу мындай нерсени алганда деле ошонун баардыгы мисалы кандайдыр бир ушул адамдардын энергиясы да, чын. Энергия жок үчүн баардыгы нерв адамдар чындап. Ошо энергияны бизгилер кандай деп белгилеген деп түшүнөсүң? Энергияны Алла Тааламдын кудурети, же болбосо Алла Таалам бир берген кереметтер бар да. Жана айтып атам, бир айылга башчы болуп, бир айылга ошо керемет өзү келет экен да. Анан мисалы үчүн энергия да жакшы жерге келет, азыркы тил менен айтканда. Таза жерге келет. Аурасы таза жерге келет. Биздин кыргыздар эмне деген? Эртең кечинде бүт жерин шыпырып, босоого мусорду таштаба, шайтан ойнойт дейт. Сууну ачык таштаба, шайтан башын салат. Анан азыркылар кулкулдатып эле арбалекетти жутуп, анан ооруп атпайбы? Ошону жашоонун законун үйрөнүшүбүз керек. Азыр мен айтпайм, жана Сусайга барып, анан чоң апам, чоң атам университет деп эмне үчүн айтып атам? Ошону эле кайталасак, кайра эле сонун болуп жашайт элдер. Оорубайт дагы, боюнан да түшпөйт, чала да төрөйт.
ошону эле кайталаш керек. Айтылган эмес да, мисалы желени калтырба, желени тазала деп. Анткени бурчтардан бардыгы, ушу периштелердин бардыгы бурчта деп. Жаман сүйлөсөң жаман энергия келет. Жакшы сүйлөсөң жакшы энергия келет. Оюңду тазала, өз оюңдун кожоюну бол деп, таза бол, таза ой жүгүрткүн, менин ойлорум, менин ниетим таза деп айтып жүрүш керек экен. Чынында сонун окуулар. Болгону ошону туура кабыл алып, туура аткарыш керек экен. А бизде жалпы мындай онлайн окуу ачсаң эле күлүп аткан болот адамдар. Күлө бересиң. Мындай ойлоп карасам, көөдөнүмөн чыгарып, жыргап, от души күлбөгөнүмө аябай. Күлкү да мени эметет да, оңойт да. Анткени мисалы статистика боюнча алып караганда деле жаш бала Күлкү ден соолуктун мүлкү. Кыргыздар илгертен эле айтып келген көрдүңбү? Бүт бар бизде. 400-500 жолу күлөт экен да жаш бала. Кыты деп. Адамдар 12-14 жолу эле күлөт экен күнүнө. Ошондуктан негатив толуп калат экен да. А баягы каттуу күлгөн малда мына көкүрөк иштейт экен, көөдөн иштейт экен, жаактар иштейт экен дагы жанагы вибрация барат экен клеткага. Вибрация баргандан анан баягы бүт негативди алып чыгат экен да. Ушундай ар кандай методдор пайда болду чынында. Жок, боло берсин, алар керек. Керек. Анткени элибиз кыйналып атпайбы? Керек Биз эме жок, өнүгүп атабыз. Өнүкпөгөндөн пайда жакшы эле бизде. Өнүгүү, жанагындай акча десең акча келет да. А ден соолукту эч ким карабайт. Ден соолук деме менен барбар да. Ден соолукту карабай эле акча деп атабыз. Туура, а сен күлсөң мээңе кетет. Күлкү менен тазаланасың. Ден соолуктун мүлкү деп ошон үчүн айтат да, көрдүңөрбү? Акча десең акча келип атат, бирок ден соолук начар болуп атпайбы? Ден соолук балаң деле ооруй берет. Илгери дарыга кайкы барчу эле. Чөптөн чоң апалар калтага, аппак калтага илип коюп койчу, ошону ичип өтсө дары немени берип койчу чөптөн. Тигинде эле дары берип койчу. Мынтип аллергия болуп кетсе, тандырдын гүлүнөн алып келип сыйпап койчу. Кулагың ооруса, койдун жүнү аябай дары экен да. Япониядан бирөөнүн 2 баласы ооруп, анан ысык көлгө келиптир да. Ысык көлдө шырдак жасаган бир эме айтып атат ишкер. Анан ошол алып кетиптир дейт, шырдак жагып калып, балдарына жагып калып, бир комнатасына апарып төшөп, анан кечке балдар ошо шырдактын үстүндө ойнойт экен да. Көрсө койдун жүнү да дары экен. Анан кийин балдар жакшы болуп кетиптир да. Анан эмелер келип изилдептир да. Үйүндө эмне кылдыңар десе, эч нерсе кылган жокпуз. Болгону Кыргызстанда муну алып келип төшөгөнбүз, ушул жерде эле ойноп атат. Балаңар каерде ойночу эле? Бүт дем алабыз да биз. Гүлдү жылтасак деле. Анан ошону караса, шырдактын түбүнө жана бизде ак түшүп калат го. Ошонун түбүнөн минтип алып кеткен экен. Көрсө балдардын оорусун соруп алып түбүнө чүрүп кетиптир. Мен жаман таң калбадым бе? Койдун жүнү ушунчалык дары. Көрдүң кыргыздарды кулагыбызга ошон үчүн минтип туруп майлап туруп тыгып коет, кулагың басылып калат. Ана жалгыз төрөгөн кыздарды тептирип койчу эле го, тепме деп койчу. Тээп коет, айып калат. Эч кандай дары дармеги жок эле. Вот, ал эмне деген касиет келет да, элге касиет келген да ошондой. А бизге дарыга касиет келип калган, аптека чуркап атпайбы? Бүт касиет өзү эле келет. Көрдүңөрбү, каяктан издесең ошол жактан келет экен да. Ошондой да. Болгону ишениш керек, тураш керек экен, ошо жасаш керек экен. Жана айлана чөйрө деп атпайбы, жакшы кишилерге кошул деп. Мына азыр жакшы кишилердики 6 метр жерге чейин энергиясы жетет экен. Жөнөкөй кишилер 1,5 метр эле чачат экен да. А жакшы кишилердин энергиясы 6 метрге чейин жетет экен. Ушул жерде сонун белгилеп кеттиңиз. Мен ошол муздак сууну куйнуп алып, менин оюм таза, менин ниетим таза деп эле жыргап эле эртең менен туруп эле анан куйнуп алып эле жумушума чыгып кетем. Ана аураң таза болсо, аурасы таза адамдар жолугу берет экен да. Өзүнөн өзү эле жумуштарым бүтүп калат. Анткени оюң таза да, кичине мынча негатив ойлосоң, аркаңан мындай негатив келет деген туура да. Сөз сүйлөсөчү, минтип койчу да чоң апам, мен балдарга эме урушуп калат да эми. Бир нерсе кылбай келсе, оозуңду шамалай дагыр деп койчу. Кара, жаман сөз сүйлөткүсү келчү эмес да. Ай, оозуңду шамалай кой. Балдарым ойноп келсе дагы, бейбаштык кылып келсе деле урушчу эмес. Кичинекей бала ай, сээк кирип атса деле өтү жарылат, ойносун деп койчу. Кара, аз биз болсо тымчы отур деп туруп компьютерди карматып коет атпайбы. Бизге анын чурулдаганын жакпайт. Анан өтүнөн ар нерсе пайда болуп, оорукчан болот бала. Ала кенинен кой берген. Көрдүңбү? Бүт ошондойлор болгон экен да. Азыр ойлонуп карап коем да. Мисалы үчүн садака деп азыр мусулмандарда эмелерде катуу болот го, садака берсең палан түкүн деп. Мен чоң атам айылдын эң байы, анан эң мындай насаатчы, анан бирөө бир жака барса да ээрчитип барган киши эле да чоң атам. Айылдан бир киши, 2 киши чат да. Анан ошол койдун ортосунан тим эле жулкунган коюнан
садака кылып бир жылда бир берчи. Анан садаканы ошону кийин түшүндүм да, эме дечи да чоң атам. Кыш болуп калган, каникулга 12 күн каникулга барсак, карышкыр келиптир дагы биздин коронун чети менен өтүп, ылдыйкы корого барып деп атат да. Ал эми бир 16 эле кою бар экен, анча жеп кетип атпайбы? Анан десе эртең менен туруп алып элдерип чогулат, анан бир 10-20 чач түтүн да. Анан минтип койтмуш да эме. Майдан карышкыр да коркот. Карасаң тиги ийиси тигинин үстү менен өтүптүр да келип жептир депчи. Десе чоң атам минтип атпайбы? Таңооз райындагылар карасаң өзлөрү садака бербейт. Садака берсе малына тиймек эмес деп көрдүңөрбү кандай касиети бар. Жолбосо мал деле садака берип койгондо анын малын жебейт болчу. Кара садаканын касиетин кара. Балага, адамга ошол садака да аябай жакшы нерсе болот экен деп ойлоп коюн чоң аталарыбыздан. Анткени мен чоң атам билимге да көп азыр билим издеп атпайлыбы баарыбыз. Билимге аябай чоң апабыз көңүл бурган экен. Эненин мээнети билимге болуш керек да. Ата тыштыкы, эне үйдүкү дейт го. Чоң апам өзү жүгөрүсүн өзү карап, чоң атам кичкенде жүгөрү сугат болуп калды, сугаргыла, ушу мезгилде сугарыш керек деп билчи да илгерки. Анан апам секин жөнөтүп, сумкаларын секин чыгарып, анан өзү сугарчу экен. Айтылат го, эне окуса, үй бүлө толук окуйт деп. Үй бүлөдө эркек окуса, ал эркек өзү эле окуйт деп. Мына ушундай окуулардагы көпчүлүк үй бүлөлөрдү сактап калды десем да жаңылышпайм да, сиз кандай карайсыз? Эме үй бүлөнү күтүш үчүн аял кишиге темирден тиш керек дейчи да чоң апамчы. Анткени анча мынчасы келгенде кас тиште ырытып коюшуң керек. Эркектин нанын жеш үчүн деп темирдей тиш керек депчи. Анан ансандай анча мынчаны азыр айтып атышпайбы, күйөөң минтип койсоң эле минтип калат, анан алдап кой. Жок, алдабаш керек күйөөн. Просто баалаш керек да. 14% эле бир өзү билип, өзү жасайт экен статика боюнча. Өзү кылат экен, катынды өзү багат экен, өзү билет экен. 14%. 86% аялдын арты менен жашайт. Аялдын энергиясы баарына таасир этет. Жетет экен. Бизде деле сладкий жизнь эмес да. Ушунча 33 жыл жашап атабыз. Бизде дагы бир кезекте түшүнбөстүктөр болуп калды, азыр ойлосом. Бирок эми бизде атанын эмен чоң ата чоң энелердин тартиби бар үчүн жашап атам да. Если андай болбой турган болсо, ажырашып кетмекмин да. Эми өзүм эле айтайын да. Анан күйөөгө баш ийиш керек баары бир, сүйлөсө сүйлөйт да деп коесуң да. Эмне себептен дебейсиңби? Эркек киши мынтип өзүң баалабаса, жаман жинин келет да. Мен дейт, ал мен дейм, экөөбүз ошентип анан. Баягы билар эме кыларман киши биларман деп мен кичине билип койсом эле, сен кыйын болуп кетесиң, сенин эле атың чыгып атат деп эле кыйкырып коет. Деп анан кайра ойлонуп калам да. Баары эле Жамиля деп төркүндөрүң же тиги кайын журттарың айтып койчусун дейт да, чычалап кетет да эркек кишичи. Анан азыр антпай калдым. Алмаз эме бул президент депчи, буну окууну бүткөндөн бул мен президентмин. Мен булар область деп. Ошо илгерки эле жакшы. Күйөөгө баш үйү. Эми кээ бирлер айтып атпайбы, кайнең окат кылба, анан ал заман өткөн деп. Өткөндө бир эмеден көрдүм, психолог антпеш керек. Бул деген инвестиция. Сен кайнеңе кызмат кылсаң, келиндериң сага кызмат кылат. Билинбеген инвестиция болуп атпайбы? Сен баланы 18 жыл баксаң, балаң 70-тен отуруп калсаң, балаң багат да. Билинбеген инвестиция болуп атпайбы? Анан эле кайненең окат кылбанан келиндериңер жумшабабы дейт бир жолу. Өзү оозум ачылып калды, окуй депчи. Андай болбойт. Ал деген инвестиция. Кайненеңе кызмат кылсаң, кийин келиниң кылат. Кайненеңе кандай сүйлөсөң, ошондой кылат. Психологияда мынтет да, ата тек биринчи ролду ойнойт экен. Анан айлана чөйрөң, анан алган жарың дейт. Ал энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнөт деп кыргыздар эмнеге айтып атат? Бул макалдын төркүнү ошондо жатпайбы? Эшигин көрөсүң да. Жаман кишинин эшиги жаман эле болот да. Жакшы кишинин, иштарман кишинин эшиги жакшынакай эле болот. Бул бияктан тапкан, тияктан тапкан, анан байлыгына чиренип атат. Байлыкты бирөө берген жок да. Чынбы? Эртең менен мен мисалы үчүн жолдошум эртең менен 4:30-да турат, ишке кетет. Анан мен кетем 5:30-да турам. Анан кээ бир туугандар айтып калат да. Акча десе өлөт экен депчи. Ал өлмөксүн тытынсаң анан акча келип атабы? Жөн эле асмандан келип атабы? Бул эки этаж таам салып анан дагы эле тоюшпайт экен, анан палан экен дейт да.
жакшы жашоону өзүң кыласың да, туурабы? Жакшы жашоону бирөө алып келип кылып бербейт. Ал ушактаган киши ошол жерде эле ушактап, өзү да өнүкпөйт, жакшы адамды да көрө албайт. Менен эле эмес, башкалар деле. Башкада деле бар, мен деле эмес да. Кайнене келиндин ортосунда, мисалы үчүн кайненеңе бир көйнөк алып берип койсоң сүйүнөт. Жаман сүйүнөт да багышчы. Мен былтыр кайненеме, кайнатам өзүм апама бир шуба алып барып кийгизип койдум эле. Сүйүнүп, эч жака отургулары келбей, Москвага алып келип койсом, 10 күн кеп кылышып, кандай керемет эй. Мисалы үчүн да. Ошентип кой, взаимно деген бар. Анан кайнене да взаимно, айнанайын деген кебин айтыш керек да. Эми кайнене бере албайт да, уже карып калды. Туурабы? Айнанайын деген кебин бериш керек. Мен баламды бактылуу кылып атасың. Мен келиниме ошентем. Мисалы үчүн, келиниме айтпасам да, балам айтам, сен ошону бактылуу кылып атабы сен? Эшикке чыкпа. Бирөөгө жолдо бирөө көрөт, кеп кылат. Отур үйүңдө деп айтам мен балам. Анан мынтип коем да кээде. Келиниме болсам, килер айтат экен да, баласынын сырын билет да, анан айтат. Мен баламды отличный дейм. Мен балдарым бүт университетти бүткөн кызым деле. Мен билем баламды, бирок мен келиниме болсом, ал мен билем. Билөө кылып алыш менден да. Туурабы? Жаман баламдын жаман жагын өзүнө эле ашып айтып коем. Келиниме айта албайм да. Баары келин жакка болушам да. Анан кээбиркилер андай таамаш көрөт экен да. Манка деп мурдуң кеспейсиң дейт го. Балам жаман болсо да мен балам болот. Эми Кудайга шүгүр, жакшы андай нерседен өтө элекпиз, бирок кээбиркилер баласына болушу берет да. Келин чаап коюшат. Антпеш керек. Келинди билөө кылып алыш, жана айтып атам го, чоң атам, жамандан жакшы кылып кылганды. Келиндерде эме болуш керек, взаимно. Ол деген инвестиция эле. Мен ошентип эле түшүнөм да. Тебетай тегеренгенче келет дейт го кыргызда. Бүт макалдын өзү канча психология экен да. Мен деле макал жөн эле угуп коюп басып кетесиң го, карыган кишилер сүйлөп атат деп коюпчу. Жок, макалдын өзү психология. Ошондой экен да. Жана чоң азы айтат го, эркек менен аялдын мээси эки башка деп, ошол чын экен да. Мисалы үчүн көңүл бурбайт дей беребиз эркектер. Өтө эле не дей берсе эмне болот? Көңүл бурбай эле койсун. Бирок обеспечение кылып, аны муну кылып, үйүңө келип атабы кечинде дейт го. Асыгандай ошол эле жетет бизге. Аны билбей эле биз болсо, мага сүйлөп айтасың, анан нанды жаптым эле, сонун болду эле карап айтасың. Жок, анда алардын мээси жетпейт экен да. Мен да ошону түшүнүп, мурун мынтип берчим да. Мунун бирөөсү барашойт. Эч көңүл бурбайт, келет, чайын ичет, майли жамла. Мен жатайын деп эле телефон диванга жатып калат. Азыр окуп алып, мен түшүнүп атам да ошончу. Эркек ошондой эле болгон жакшы. Анан жанагындай майда чүйдөнү көрсө, көчөдөгүнүн баарын көрүп алат да алар. Чынбы? Сүйкөгөн кыз кетип атса көрөт. Жакшы сүйлөсө көрөт. Бирок эркектин энергиясы аз болот экен аял кишиге караганда. Аял киши энергияны эме кылат экенбиз да. Үй жыйнап деле энергия алып экенбиз, башыбызды жууп алып деле энергия алып экенбиз. Анан мактап койсо деле энергия алып экенбиз. Ал эркектер антпайт экен да. Алар кылган жумушу менен анан жакшы кеп эле экөө экен. Эркекке эч тырмактай эле энергия берип тура Алла Таала. Ал аял аркылуу энергия берген. Ошон үчүн айтып атпайбы жанагы эме мынтет кечээ айттым го, эме кызыңдын эркек киши өнүккүң келсе, аялыңдын мечтасын эле карап өнүгө бер деп. Көрдүң, жакшы эркектин артында жакшы аял турат деген ошондон да. Ал мечтасы күйөөсү аткара берет, анан күйөөсү байды болот да. Чын да. Ошондой болот экен. Анан эми мына чоң аталарыбыз деле да. Мен чоң атам өмүр иш кылбаган киши болчу. Дагы өлө жатчы, боз үйдүн четинде эле. Бирок бала чакасы ырыс кешиктүү киши жашайт да. Балдары ауылда губернатор болду. Анан ойлоп калам да, аны эч ким деле аял деле турбайсың, иш кылбайсың, малың калды дейчү эмес. Чоң атам балдарын жумшап эле. Азыр биз болсо, турбайсыңбы? деп эле асылып кетип атпайлы. Ошол мен тайтам Ташкентке Кыргызстандан элестеп жөө барып окуган. 5 жыл окуп келген экен молдонун окуусуна. Үйүнө барчым да. Тайнем 65 жашында, тайнем берине башын коюп алып жатчы. Тайнем сакалынан сылап койчу. Анан жини келгенде тайнем сүйлөйт да, аял киши любой эле киши сүйлөйт да. Сөйкөлөр калдаңдап кеткендер тайтам. Кемпиримдин сөйкөсү калдаңдап калды бүгүн. Жини келип калды, ачуусу келип калды дейт. Деп алса ошентет, анан азыр жөнөп турат десем келиндер келет деп койчу да. Тамашалапчы анан. Дагы ким? Деп тиги кыйкырган ошомойчу жок болчу, болду, урушу жок. Азыр тыктышып кетип атышпайбы? Ошондойду сабырдуулук деп коет, эркек киши басып кетет. Чоң атам болсо
Şimdi kelгенде аябай аял сүйлөй берет. Тиги жок, бу жок, шейшеп жок. Эми тонун башыда паланча жок деп сүйлөй берет. Секин маасын чечет да. Анан кармап чоңго чаап койчу да. Карасам эми ошолордун урушун дейт. Анан жанындагы бир акем бар эле, кодол барып калды. Мен чуукту берип атпайм, муну мен чапсаң десе, кой эти ооруп калат дейт. Көрдүм, анын артынан жашайт демеле. Жөн эле коркутуп коеюн деп атты. Кара, мен кемпир чалдын урушун көргөн эмесмин, ушунча жашадым. Азыр аксакалыбыз деле, жашыбыз деле, карыбыз деле көчөдө, тойдо болобу, мамилеси келбей турпайбы? Ошо терс энергиядан болот. Аял киши эркекке баш ийбегенибизден болуп атат да. Сабырдуулук. Мен деле эркекке баш ийгим келбей калган бир мезгилдердечи. Анан азыр ойлосом, эркекке баш ийип эле жашаган жакшы экен. Сеники туура десең жеңетикесиң, үйүң баары сеники да. Аялдан башка эмне бар? Тапкан ташыганың бар. Анан ошентип экен да. Анан кудалар жөнүндө да бир нерсени айтам да, кудаларды чоң атам. Азыр кудалар менен кудалар эле бири-бирин көрө албай эле урушуп кетип атышат го. Сенин кызың мындай, анан сен бири-бирине жаман айтчу эмес, жаманын жашырып, жакшысын чыгарып, паланча кудам келатыптыр деп койду союп, аны болсо кымызды көтөрүп келип, биз болсо кечке азын атын багып, кечке козунун этин жешип, сырдашып, анан кайтышчы. Азыр андай жок болот атпайбы? Ошолорду кайра алып келсек эле жашоо сонуна келет деген ойдо. Айта кетсеңиз, сизге келип аткан кардарлар негизи психология жаатындагы да келип атат экен, консультация алганы келишет экен. Кандай көйгөйлөр менен кайрылышат? Анан хиджамандагы сиз мындай айтканда супер адис окуп калыптырсыз. Тез келиши кандай пайдаларын алып кетип атышат, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Келишет, жазылышып, анан кийин келишет, андан кийин хижаманын пайдасы аябай жакшы. Но давленияга аябай пайдасы көп экен. Мен өзүм жолдошуман кайра 180-170 боло берди эле. 2-3 жолу алдым. 200 грамм, 300 граммдан. Анан азыр жакшы, вообще давлениясы жок. Давленияларга аябай пайдасы көп. Бирок деги эле кан жаңырууда, адамдын денесини жашартууда косметология хижама бар, аны да жасайм. Айымдар келет, кыздар келет, бетинде угриси барлар келет. Өзүн негизи психологияны окуп келип, адамдарга пайда келтире турган нерсени да окугум келет экен да. Анан хижаманы окуп, хижаманын пайдасын билип, анан илгертен калган тайнелерибиз алган хижаманы, чоң апамдар алган, путунан алчы мен көрчүм, анан ошол мага таасир этип ошойт, окуп, сертификат алып, анан февралдан баштап хижама ала баштадым да. Анан хижаманын пайдасы деги эле канды жаңыртуу, адамдын денесин жашартуу, давление, астрахандроз, деги эле бүт эле ооруга жакшы экен. Психология боюнча дагы баягы келин менен эненин тил табышпастыгы, жолдошу менен келинчегинин тил табышпастыгы жөнүндө консультация берем. Консультацияга келип жазылышат, хижамага жазылышат, консультацияга жазылышат, анан келишет. Кайсы жери ооруйт десе, ошол жерден алып беребиз хижаманы. Анан психологиялык консультация боюнча азырынча акысыз консультациялар көбүрөөк кылам. Анткени тууган урук, кошуна колуң, тааныш дегендерге акысыз консультацияларды берип атам. Үй бүлөлүк тил табышпастык, жолдош менен карым катнаш, деги эле жашоосунда болуп кандай багытка кетиш керек, кайсы иш ыңгайлуу, кайсы багытка кетсе иши жүрөт, ушундай нерселер менен бул сөз сай илими боюнча цифровой консультациялар берем. Анткени нумерология ошонун цифра боюнча эсептеп, кайсыл сизге кандай энергия келет, кандайда кайсы өзүңүздү жакшы сезесиз, ушулар жөнүндө бүт консультациялар берип берем.